Президент Садыр Жапаров бүгін 18 сентябрда Нью-Йорк шаарына Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чарасына катышуу үчүн барды. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун саммитинин ишине туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммиттин лидерлеринин диалогуна катышат. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары жана АКШ президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Мындан тышкары Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында чет мамлекеттердин жана эл аралык финанс институттарынын башчылары менен дагы бир катар жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле АКШнын бир катар ири компанияларынын өкүлдөрү менен Кыргыз-Америка бизнес форумуна катышып сөз сүйлөйт деп айтылат маалыматта. Чыңгыз Эшимбеков Кыргызстандын Катардагы элчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Чыңгыз Эшимбеков 2019 сентябрда Катардагы элчи болуп дайындалган эле. Ош шаарында калктын саламаттыгын коргоо боюнча координациялык жумушчу топ соода жайлардын санитардык, эпидемиологиялык, ветеринардык, санитардык ченемдердин жана эрежелердин сакталышы боюнча рейд жүргүздү. Рейдтин алкагында мыйзам бузуулардын натыйжасында 5 сулуулук салон жана косметологиялык салону, 4 тиш дарылоочу борбор жана 5 медициналык дарылоо бөлүмү жабылып, санитардык талапты сактабагандарга жеринде эскертүүлөр берилди. Эскерте кетсек, рейд Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү бөлүмдөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Текшерүүлөр сентябрдын аягына чейин уланат. Жогорку Кеңешке Баткен жана Жалал Абад, Ысык Көл областарындагы бир катар айыл өкмөт жана айылдардын аталышын өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоору келип түштү. Министрлер кабинети мыйзам долбоорунун максаты улуттук идеологияны бекемдөө жана айылдарга өткөн замандагы жана бүгүнкү күндөгү белгилүү аталыштарды ыйгаруу экендигин белгиледи. Чечим жергиликтүү тургундардын жыйынында кабыл алынган. Мыйзам долбоору менен кененирээк парламенттин сайтынан таанышууга болот.